Кыргыз Республикасынын жаңы мамлекеттик символдорун иштеп чыгуу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 1992-жылы ачык конкурс жарыялаган. Конкурска бардыгы болуп желектин, гербтин жана гимндин 1000ден ашык варианты келип түшкөн. Аларды тандап алуу үчүн Жогорку Кеңештин депутаттарынан жана артисттерден турган атайын жумушчу комиссиясы иштеп, коомчулуктун пикирин эске алуу максатында бардык варианттар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сүрөт музейинде 1 айлык мөөнөткө көргөзмө талкууга коюлган. Ошондон кийин жумушчу комиссиясы коомчулуктун пикирин эске алуу менен 2 ай бою тийиштүү варианттарды талкуулап, тандап алынган варианттарды Жогорку Кеңештин кароосуна коюлган. Мамлекеттик туу 1992-жылы 3-мартта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган. Авторлору: Эдил Айдарбеков, Бекбосын Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуф Матаев, Маматбек Сыдыков. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желеги кызыл түстө, анын ортосуна алтын түстөгү бирдей өлчөмдө 40 нур болуп чачыраган күнгө окшош тегерек жайгаштырылган. Күндөй тегеректин ичинде кыргыз боз үйүнүн түндүгү кызыл түстө берилген. Желектин туурасы анын узундугунун 5тен 3 бөлүгүн түзөт. Күн жана нур чачыраган дискалардын диаметринин салыштырмалуулугу 5тен 3 бөлүгүнө барабар. Түндүктүн диаметри жаркыраган төгөрөктүн диаметринин жарымын түзөт. Желектин бир түстүү кызылдыгы эркиндиктин жана тайманбастыктын символу. Жаркыраган алтын күн бейкуттукту жана байлыкты чагылдырат. Ал эми түндүк үй кутунун символу. Аалам катары дүйнөнү алда канча кеңири түшүнүүдөй бир айлампага бириктирилген 40 нур байыркы 40 уруунун бирдиктүү Кыргызстанга бириккендигин айгинелейт. Түндүк өлкөдө жашап жаткан элдердин биримдигинин символу. Желектин кызыл түсү Айкөл Манастын туусунун түсү болгон. Элибиздин өткөнүн унутпай келечекке ишенимдүү кадам койгондугун айгинелеп турат. Жогорку Кеңеш 2023-жылдын 20-декабрында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү кабыл алып, ал президент тарабынан 22-декабрда бекитилген. 2024-жылдын 8-январда мамлекеттик туунун оңдолгон варианты кайра илинген. Эгемендүү мамлекетибиздин кызыл туусу элибизди ынтымакка, биримдикке чакырып, кылымдар бою көктө желбирей берсин.